узундуктарды өлчөө менен салыштыруу. Ар бир узундукту өлчөп, алардын өлчөмдөрүн жана узундуктарын салыштыра алабыз. Алгач өлчөйбүз. Үч бурчтуктун ар бир жагын өлчөө үчүн сызгыч колдон. Бул жерде биздин үч бурчтугубуз берилген. Жана бул биздин сызгыч. Бирок ал миллиметр менен өлчөп көрсөтөбү, сантиметр менен өлчөп көрсөтөбү берилген эмес. Демек биз ар бир жактын узундугун бирдик деп атап алсак болот. Мисалы, алгач Б жагынын узундугун эсептейбиз. Б жагынын узундугу 8 бирдик. Ал 8 сантиметрге барабар болушу дагы мүмкүн, же 8 миллиметрге барабар болушу дагы мүмкүн. Себеби сызгычтын өлчөө бирдиги берилбегендиги үчүн биз аны бирдик деп гана айта алабыз. Анда Б жагынын узундугу 8 жазып алсак болот. А жагынын узундугун дагы өлчөйбүз. Ал үчүн сызгычты жылдырып алдык. А жагынын узундугу 6. Бул жерде текшерип көрсөк дагы болот. Бизде А жагынын узундугу канчага барабар? Ал 6 бирдикке барабар. Демек, бул жерден текшерип көрсөк дагы болот. Текшерип көрөбүз. Туура. А жагынын узундугу 6 бирдик. Ал эми Б жагынын узундугу биз эсептеген болчубуз 8 бирдик болчу. 8 бирдик болчу. Текшерип көрөбүз. Б жагынын узундугу 8 бирдикке барабар. Жана биз эми В жагынын узундугун өлчөбүз керек. Анда сызгычты жылдырып алабыз. Коюп алабыз. Анын башталгыч менен бирдей аралыкта коебуз. В жагынын узундугу 10. Демек, бул жерден көрсөтүп алабыз. В жагынын узундугу канчага барабар? Ал 10 бирдикке барабар. Текшерип көрөбүз. Туура. Биз үч бурчтуктун ар бир жагынын узундугун өлчөп алдык. Эми анын узундуктарын салыштырабыз. А жагы Б жагына караганда канча бирдик кыскараак? Анда карап алабыз. А жагынын узундугу 6 болчу, В жагынын узундугу 10 болчу. Демек, 10дон 6 4кө кичине. Демек, А жагы В жагына караганда 4 бирдик кыскараак деп айта алабыз. Текшерип көрөбүз. Туура. Б жагы А жагына караганда канча бирдик узунураак? Б жагынын узундугу 8 бирдик болчу. Ал эми А жагынын узундугу 6 бирдик болчу. 8 6га караганда 2ге чоң. Демек, бул жерден айта алабыз. Б жагы А жагына караганда 2 бирдикке узунураак. Текшерип көрөбүз. Туура. Анда бул жерде дагы карап көрөбүз. Б жана В жактарынын узундугу канчага барабар? Анда биз Б жана В жактарынын узундугунун жалпы узундугун эсептейбиз. Демек, алардын узундуктарын кошобуз. Б жагынын узундугу 8 бирдик болчу. Ал эми В жагынын узундугу 10 бирдик болчу. 10го 8ди кошсо 18. Демек, Б жана В жактарынын узундугу 18 бирдикке барабар. Текшерип көрөбүз. Туура.